3 күндөн бери окуп жаткан креатив талим окутуу борборунан көптөгөн нерселерди ала алдым. Бул жерге келип окуганыма абдан кубанычтамын. Ушу жаңы технологиялар менен кантип өтүштү, көптөгөн жаңы маалыматтарды ала алдым. Мага бул курс абдан жакшы, өзүмө абдан керектүү методдорду алдым, жаңы система боюнча түшүнүк алдым. Эгер курсту ушул алган билимимди окуучуларга өтпөйүн деген ыйынтыкка келдим. Мага абдан пайдалуу болду бул курс. Бизге өтүлгөн тренингдер, сабактар, предметтер боюнча аябай жакшы таасир калтырып атат. Жаңы методдор үйрөнүп атабыз. Биз келгенибизге эч өкүнгөн жокпуз. Көп жакшы багаждарды алып кетип атабыз. Бул жерде креатив талим билим комплексинен чоң жаңы методикалык сабактарды алып атабыз. Бул жерде өтө жакшы экен. Коллективдин бири-бирине болгон ынтымагы, жаңы методикалык аларды көп колдонуп аткан. Интерактив доскалар, ал жерде дагы чоң жаңы ачылыштарды көрүп атабыз. Бул жердеги коллективге, окутуп аткан эже агайларга чоң рахмат айтабыз, ыраазыбыз. Жаңы методдорду алдык деп өзүбүзгө ишенебиз. Сабактардын интеграцияланып өтүшү мага өзгөчө таасир калтырды. Анан улуттук нарыктуулукту өтө баалайт экенсиздер. Бул дагы бизге аябай чоң таасир калтырды деп айтам. Улуттук нарык мынакей президенттин дагы указдары чыгып аткан. Бул мектепте болсо мисалы баардык иш аткарылат. Ошол эле Нооруз майрамы, ошол эле даталуу күндөр, ошол эле билимдер фестивали, мына ушундай балдарыбызды ошол улуттук баалуулуктарга аябай басым жасалат да. Сиздердин ушул 3 күндүк семинарыңыздар продуктивдүү болду деп ойлойм. Сиздерге эмне каалайм, бакыт каалайм, күндүзү тийип турган күндүк каалайм. Ар дайым эшигиңиздердин алдындагы мөңгөсү бышып турган дарак каалайм. Мугалим мөңгөлүү дарак дейт, ошол мөңгөбүз берекелүү болсун. Дагы бир жолу ишиңиздерди ийгилик. Мектепке кирип келгенде эле кыргызда сөз бар. Эшигин көрүп төрүнөт деп. Анан ошол мектептин улуттук баалуулуктарды сактаган эмеси менен ушу жердеги жамааттын жаркыраган бир ачык маанайы, жарык маанайы бир өзгөчө бир биз кирип келгенде эле бир башкача сезилди да. Ушунун баарынын башында жетекчи кандай болсо ошондой болот эмеспи? Гүлнара эже сизге чоң рахмат. Кандай заманбап сонун технологияларды көрдүк, кандай сонун маалымат алдык. Анан Гүлнара эже сизге мындай сунуштар ушул Бишкекте эле токтоп калбастан региондордо креатив талимдин филиалдарын ачып, бул региондордо ушундай мектептерди ачсаңыздар.